Достор, биз сиздерге жарыялап өткөндөй эле бүгүн бизде конокто бизнес тренер Алмаз Турдубай байкебиз бар. Алмаз байке стартап мурданын жетекчиси. Саламатсызбы Алмаз байке? Саламатчылык. Иштериңиз тынчтык болсун. Рахмат, баары жакшы. Абдан кубанычтамын. Бүгүн ушундай түз эфирде болуп, кыргыз тилинде жаштар менен ушундай маанилүү, негизи биз жаштар үчүн аябай маанилүү маселени талкуулап турганыбыз үчүн ушул чоң кубанычтамын. Дагы бир нерсе Алмаз байке, маегибизди баштасак, алгач эле сизге кызык болуп турат. Ошондой сиздей жаш адамдар бул бизнес чөйрөсүнө кантип аралашып калып келди? Ушул боюнча бизге кененирээк маалымат бере алсаңыз. Негизи мен 11 класста окуп атканда Роберт Кийосакинин китептерин окуп баштагам. 2005 жылы окугам да. Негизи ушул Бишкекте жок болсо керек ушул кезде китептер. Атам Москвадан атайын алып келип берип, ошол китеп больницада жатып китебин окуп, анан бизнести баштайм деп, бизнес пландарды түзүп баштап, мүмкүнчүлүк деле бар болчу, ата-энем жардам берип баштагангач, бирок кийин мындай жарандык активизм менен алектенип, активист болуп, студент кезинде дагы ошол менен аралашып, акыры мен ошол ООНдордо иштеп, эл аралык уюмдарда, НПОлордо, мамлекеттик органдарда иштеп, акыры ошого кирип кеткем. Бирок кийинчерээк акыры кайра эле ошол бизнеске барып калдым. Москвага барып, ал жерде иштеп, атайын мен ошол эле Кийосакини окуганда мектепте, ал жерде жазылып турбайбы? Бизнести үйрөнөйүн десең, биринчи иретте сатууну үйрөн депчи. Баягы продажа деп коебуз го. Ошол навык, ошол жөндөм керек депчи, биринчи иретте. Предприниматель деген, предпринимательгечи, кыргызча айтканда эле, предприниматель, ишкерге эң биринчи жөндөм бул деген сатуу да, мындай айткандачы кыргызча. Анан ошону үйрөнүш үчүн, өздөштүрүш үчүн мен Москвага барып, ошо чоң фирмаларга кирип, алардын продукттарын, IT продукттарын сатып үйрөнүп, консалтинговый услугаларды сатып үйрөнүп баштагам да. Башында менин жолум ошондой болчу. B2B деп коет, мындай компаниялар менен переговор өтүп, аларга ушундай бир ири долбоорлорду, проекттерди сатып, ошентип мен аздан негизи студент кезимен баштап, студент болчумун ал кезде, 3-курсту бүтүп эле кеткем. Ошол кезде эле мен Москвада чоң компания, корпорациялардын арасында ушу бухгалтер, юрист, башкы финансовый директор, коммерческий генеральный директорлор менен жолугуп, ошентип аралашып баштадым да. Кийинчерээк консалтингке өтүп, анан кийин бара-бара өзүмдүн долбоорлорумду ишке ашырып баштадым. Башында некоммерческий IT проекттер, IT стартаптар Кыргызстанда. Кийинчерээк 2014 жылдан баштап коммерческий стартаптарды Москвада ошолор негизинде иштеп баштадык. Ошондо эң алгачкы каталарды, кыйынчылыктарды, жаш ишкерден өзгөчө ошондо өтүп баштадым да. 2014 жылдан баштап. Албетте ата-энем дагы, алардын үлгүсү, алардын ошол эң башкысы үлгү, эң башкысы албетте. Анан билими, ошол эле атамага берген ошол китептерден негизи менин жолум баштады да. Ошол 11 класстан бери мен мурун окуган художественный көркөм адабиятты көп окучумун да. 11 класстан бери Кийосакиден бери мен ушунча жылдан бери 2005 жылдан бери мен бир саналуу эле көркөм китепти окуп турмун, 4-5 эле, 3 эле. Анан бүт эле басым жалаң мындай техникалык, мындай бизнес литературага болуптур да. Көптөгөн китептерди окуп, ушуну үйрөнүп, изденип жүрүп турмун да. Ошол жылдардан бери Кийосакиден башталыптыр. Студенттерди англис тилинде дагы өтөтүп эмне үчүн англис тилин жана англис тилин кантип үйрөнүп алдыңыз? Англис тили негизи любой эле тил негизи аябай оңой өздөштүрсө болот да. Ошон үчүн эмне үчүн кыргызча сүйлөй албайсыз деп келет да Кыргызстанда жүрүпчү. Мен англис тилди башында
5 класста окуп баштадым мектепте репетиторлор менен. Анткени мен барган класс жаңы мектепте Калининградда элдин баары тең 1-классынан баштап окучу экен. Мен болсо 1-жолу окуп атам. Кыйналып репетитор менен үйрөнүп, анан кийин 2 жылдын ичинде эле ошол кезде мен Гарри Поттер бар го. Гарри Поттердин китептерин көп окушмун да. Ошо 12 жашта как раз ошол кезде чыкканда орус тилинде. Ар бир китебин 2-3 жолу окуп чыгып, аябай мындай көп окуп, аябай ошол батып, кызыгып окуп. Анан бир кезде мен 14 жашка чыкканда, ошо 2 жылдын ичинде, 2 жылдан кийин мен англис тилинде ошо Гарри Поттердин 3-китебин көрүп калдым. Дагы эле эсиме бар, 328 барактан тыланч. Аны сатып алып, аны англис тилинде окуп баштабайынбы? Словарьлар турат мындай. Өзүм 2 жылдан бери эле англис тилинде окуп баштадым. Мындай алдыңкы эле деңгээлде. Бирок аябай ошол китепти жакшы көргөндүктөн, ошо кызыккандыктан мен ошону англис тилинде эме окуйын деп, мындай интеллектуальный удовольствие алыпчы, мындай рахат. Кызыктуу да. Жашсаңда. Анан мындай өзүңө вызов, челлендж кылып окуп, мага эмнеси жаган бергени, мен аны орус тилинде окугам да 2-3 жолу. Ошон үчүн мындай жеңилирээк болгон да. Анан мен 4-бөлүгүн 4-600 страницадан турган китеп. Бирок мен аны 400 страница эле окуп калдым, анткени ошол жылы 5-бөлүгү чыгыптыр. Орус тилинде жок, которула элек. Мен 4-бөлүккө чейин орусча окугам да, 5-чи кыргыз тилинде, англис тилинде эле, оригинал эле. Анан ошону табып, мен 9 сутканын ичинде окуп чыктым. 800 страницаны англис тилинде. 8-чи класста. Толтурат бүт словарьлар. Анткени менин мындай рецептим, мен мисалы мага иштегенчи. Биринчиден өзүңө аябай кызыктуу, аябай кандай кызыктуу бир нерсени табып, кино болобу, ыр болобу, китеп болобу, ошону табып, анан ошону ушул англис тили болобу, кытай тили болобу, ошону мындай окуу да, же жаттоо ыр болсо мисалы. Көп жолу мисалы өзүң жерде болот го, бир кино көп жолу көрө бересиң, жага берет, көрө бересиң, кайрадан эле. Мен үчүн ушу бир китепти мен 2-3 жолу окуган китепти ошол эле мисалы орус тилинде окуйсуз, же көрөсүз ушул кинону, анан ошол эле кинону англис тилинде көрөсүз. Оңой да. Баштапкы деңгээл менен эле. Ошентип бара-бара мен башка китептерди уже англис тилинде окуп, анан кийин дагы бир нерсени айтып кетейин. English Zone деген курсы бар, аябай белгилүү. Мен үчүн мындай менин оюм боюнча мен толтура эле курстарды көрдүм. Эң мындай уникалдуу методикасы бар экен да. Өзүм да башында ал жака студент болуп барайын деп, өзүм мугалим болуп калдым. Бир аз иштедим, бир айдай эле, 1,5 айдай эле, бирок алардын методикасы чынында аябай башкача экен да. Анан ошолордун методикасын бир жагын мен өзүм курсумда дагы мындай колдонуп баштайын деп атам да. Аябай кандай негизи алдыңкы товарищтерде мындай айткандачы командалардыкы. Ошону сунуштайт элем, мүмкүнчүлүк бар болсо. Болбосо ошол китеп, анан лингофонный курс бар, толтура. Мисалы Langenscheid деген издательство бар немецкий. Ошолордун интернетте көрсөңүз лингофонный курс деп коет. Лингофонный курс. Мисалы английский за 30 дней деп Google-га жазсаңыз, или китайский за 30 дней там, ошол сыяктуу лингофонный курс. Ал жерде кыскача аябай сонун бир диалогтордон турган, уроктордон турган кичинекей китепче болот. Ошону жөнү телефонго жүктөйсүз. MP3 файлдар болот, анан күнүгө ошону уга бересиз. Күнүгө ошондо сүйлөп баштайсыз, угуп баштайсыз. Бат-баттан мен кытай тилинде үйрөнүп көрдүм ошондой курстар мененчи. Аябай сонун. Мен эми эле баштайын деп атабыз. Тест катары кээ студенттер менен англис тилинде сүйлөп баштадык. Боло турган экен. Англис тилинде мен сабакты өткөзүп көрдүм. 1-2 жолу видеодо деле, стартапарда да бар запись. Негизи бул мен үчүн деле мындай челлендж да. Мен айтпадым өзүм студент болуп кирейин деген депчи, мен өзүм практика кылайын деп. Анан мен эмне үчүн англис тилде ушундай биздин бизнес боюнча курста өткөзгөнүм, анткени көп биздин жаштарга мындай интернет деген түшүнүктүү эле нерсе да, социалдык сеттерди баарыбыз отурабыз. Анан бул бизнес үчүн аябай кандай зор мүмкүнчүлүк. Мындай масштабирование деп коет, кеңейтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү бизнесте. Ошол эле сатуулар, чет өлкөлөргө сатып, же чет өлкөлөрдөн бир нерсе партнерлорду табып, негизи азыр чек жок.
азыр кааласаңыз Alibaba'da, Amazon'da иштесеңиз болот. Кааласаңыз азыр миллиарддаган чоң базарларга, рыноктарга чыга аласыз. Бирок ал үчүн англис тил керек. Биринчи иретте могу стартап сайтынан контакттарды көрөсүз. Экинчи дагы биздин страницаны айтып коеюн. Башка биякта көрүнүп турабы? Офис 220. Биз азыр бул жерде отурган жерибиз. Офис 220 бул деген стартап экосистема. Стартап экосистема деген биз атайын бир чөйрөнү түзөтөбүз да, ишкерлер үчүнчү. Бул жерде ушул стартаптарда деген курс дагы бар, жана башка сонун ишкерлер үчүн, жаш ишкерлер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөтөбүз да. Бул жерде мисалы ар кандай дагы сабактар, офисный коворкинг деп коет, ушу иштей турган жер көрдүңүз өзүңүз. Тренинговый залдар бар. Бул жерде аябай ишкерлерге керектүү мисалы кеңештер, консультациялар, бухгалтер, юрист, SMM, же программист, дизайнер, же да ошол сыяктуу эксперттерден атайын консультационный сессия болуп, суроолор менен келесиз, сизге жооп беришет. Ошондой нерсе бар. Анан дагы аябай гана бир кызыктуу услуга, личный ассистент деп койдук. Бул деген мисалы сиздин командаңыз жок да, акчаңыз аз. Толтура бир иштерди кылыш керек, өзүңүз жетишпейсиз же билбейсиз кантип кылышты. Ошолго жана бере турган убактылуу ушундай бир жардамчы да. Ар кандай сатуулар боюнча болобу, же маркетинг боюнча болобу, же дагы бир нерсе боюнча болобу, ошондой аутсорсинг команда деп коет, ошондой бир командаңызга дагы бир мүчө да. Ошондой услугалар. Жана эң башкысы биз негизи ушул бул деген мындай окуу курс эмес, стартаптарда. Бул деген бизнести, реалдуу бизнести баштоо үчүн чөйрө жана программа. Кадимкидей эле күнүгө жөн эле сабак окуп отура бербейсиз. Бул жерде сабак өтүү деген деле болбойт. Бул жерде сиз инструкцияларды алып, видео файлда, mp3 файлда, текстте инструкция алып туруп, жума сайын күнүгө өзүңүздүн долбооруңуздун негизинде иштейсиз да. Бул мындай айтканда карта. Мисалы көп ишкерлер үчүн белгисиз да эмне болот, эмне күтөт. Анан көбүнчөсү биздин бизнестерибиз бул титаниктер. 90%дан көп чөгүп кетишет. Гарантированно. Демек, бизге ошол чөгүп кетүүдө биринчиден потеря деп коет, мындай көп жоготуубуз болбой. Аябай бат. Эмнеге менин бизнес идеям иштебейт деп ушуну билиш керек. Же ошого баратканда эмнесин өзгөртүш керек деп бат-баттан өзгөрүш керек. Жана эң башкысы ар бир ушундай биздин жолубуздун бизнести баштатканда ар бир мындай этабында, кадамында ар кандай айсбергдер болот. Биздин титаниктечи. Ар кандай кыйынчылыктар, рисктер болот. Ошолордун баарын тең биз аныктап, карта берип, ар бир этапта эмне болот, эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек, эмнеге фокус жасаш керек, концентрация болот. Кантип кылыш керек, ошонун баарын биз беребиз. Анан эң башкысы сиз жалгыз эмессиз. Анткени биз, анткени негизи ишкерлердин көбүнчөсү, өзгөчө жаштар көбүнчөсү жалгыз башташат да. Жалгыз кыйын да. Ошон үчүн биз ишкерлерди ар кандай долбоорлорду бириктиребиз группаларга бириктирип, ошол группалар бири-бири менен соревнование дегенде эле, жарышып, приз катары жума сайын консалтинговый сессия болот. Кайсыл тайпа, кайсыл команда утса, ошол группанын мүчөлөрү ар бири, мисалы 3-5 көбүнчөсү ошондой долбоор болот да ар бир командада, группада. Ар бир проект консалтинговый сессиядан өтөт. Индивидуалдуу консалтинговый сессиядан. Жана башка дагы бир ошо финансылык дагы мотивацияларды кылайын деп атат карады. Ошо кайсыл группа өтсө, ошол бир кандайдыр бир акчаны утат да. Бир сумманы грант катарычы.
байланыш. Ооба. Азыр мисалы айтып кетейин, жакында эле англис тилинде сөз табып айттым го. РКМ деген ошо биздин ишкерибиз башында биринчи жолу ошо сен айткандай эле мындай эмне кылам, кантип башташ керек, тажрыйба жок деп ушундай келген болчу да. Өзү англис тилинен сабак берет, гид болуп иштеп көргөн бир жакта, бир НПОдо дагы бир жумуштарды алып, ар кандай бир өзү болсо мындай психологияга, жаштар менен иштешүүгө кызыгат. Бирок кандай бизнести точно кыла турган, мындай ар кандай идеялар бар, бирок кайсысын кыла турганын билбей ошентип келген да. Анан биздин ошондой группаларды биригип иштеп, аябай мындай активный болуп, поджигательдеп коюшубуз. Башкаларга аябай активный жан берип, мындай коуч, тренер сыяктуу болуп кетипчи. Анан өзү мен айттым го, эмне үчүн бизнести баштайсыз, да? Жөн акча үчүнбү, же бир өзүңүздүн түпкү мындай бир максатты табып, маанини таап, ошондой экинчи жол менен аракет кылып баруугачы. Ошо мен айтып кеткен нерселер мындай страсть деп коебуз го, эмнеге аябай кызыгасың, күйөөсүң, кылгың келет. Ошол нерселерди бириктирип, мындай бир өзүнө четкий план койду да, стратегиячы. Биринчи мен мону баштайм, анткени буга акча аз керек экен башташ үчүнчү. Анан ал болгондон кийин кийинкиге өтөм. Кийинкиге башында анын бюджети 30 беле, 50 миң сом беле, же андан көп беле, ошондой бюджет болчу да, муну башташ үчүнчү. Анан Lean Startup деген методика менен башкалар менен колдонуп 2 миң сомго түштү. Азыр болсо мага айтып бергени боюнча акчасыз, вообще эле акчасыз эле баштаптыр. Анан ошо азыр туристический секторда арзып кетатат. Азыр ошо мага жазганы боюнча 2-3 страница менен жакшы эме иштешип, инди бир нерсе инди деп коет экен. Инди гид деген бир платформада өзүнүн эмесин, услугаларын коюп, кызматтарын коюп, клиенттерди табып, ошентип бизнесин баштап кетти. Жумуштан кетти. Мына июль айында бүттү эмеси. Июнь айында жумуштан кетип, өз алдынча уже бизнес кылып баштады. Ооба. Алмазбеке, эгерде сиздин курстарды окуганда Өзүм тапкан. Бул жерде мен айтышым керек, мени деле күнөөгөн туура болот деп ойлойм көп жерденчи. Анткени мындай түшүндүрүп кетейин. Мен айткандай, көп бизнесмендер акча керек деп айтышат. Бирок башында акча издешет, кредит издешет, инвестиция издешет. Менин курстарымда мен дагы бир долбоорлор менен иштешип, мындай инвестиция тартуу, кредит берүү боюнчачы. Ошондой долбоор менен иштешип, мага көп элдер келишүү. Сиз аркылуу ушул инвестиция тап, кредит алгыңыз келет деп көп элдер келишүү да магачы курсума. Анан мен менен иштешкенден кийин элдин көбү өзүнүн долбоорлорун өзгөртүп, таштап, жаңы мен ошол мен айткан РКМ өзүнүн долбоорун таштап, башка долбоор коюпту. Өзүнүн башында болгон Титаникин өзүлөрү чөктүрүп койчу. 1-2 жуманын ичинде элечи. Даже мындай дагы бир кейсти случайда айтып кетейин. Бир киши 1 жуманын ичинде 3 бизнес долбоорду мындай алмаштырып, аягында мындай алмаштырып дегенде изилдеп, рынокко чыгып, ал иштебей турганын билип, кийинки долбоорго ал дагы иштебей турганын билип, анан үчүнчүсү иштеп кетти. Бирок иштегенден кийин гана, ошондон кийин деле аны таштап салды. Анткени ал здесь души нету деп, мен буну баары бир кийин таштайт элем деп, акча тапсам дагы баары бир мен аны кийин байгандан кийин деле таштап, баары бир башка бир нерсеге өтмөкмүн депчи. Андан көрө мен азыр эле таштап сразу мындай душой бизнести баштайын табайын деп. Ошон үчүн мага барган адамдар көбүнчөсү өзүн башындагы в любом случае Титаник боло турган Титаниктерин өзүлөрү чөктүрүп, бат эле түшүнүп, эмне үчүн ал болбой турганын, аны тестирлөөдөн өтүп, рыноктанчы, рынокко чыгып, өзүлөрү ташташат. Сумма мол Office 220 азыр баштай турган курстун баасы 1 миңден 4 миң сомго чейин бир жумага. Жума сайын мындай оплата ай сайын эмес, жума сайын кылабыз. Анткени көп мен айткандай, көп стартаперлер бир кезде токтоп туруп,
эмесин бир долбоорунчу, анан кийин кайра жагын башташат. Ошондо биздин программабыз, мен айттым го, карта деп мындай тепкичтерден турат да. Анан кээ стартап 3-чү тепкичке жеткенде ар бир тепкич жума, 3-чү жумага жеткенде бир долбоорун таштап туруп кайра 1-чи жумадан башташат. Ошон үчүн мындай көп өзгөрүүлөр болот да. Ошон үчүн биз жума сайын кылдык. Жана биз айтып кеткендей, ушундай жума сайын мындай атаандашуу, мындай жарашуу болот да. Ошон үчүн жумасына 1000 сом, мына айтканда айына 4000 сом болуп калат. Жана мындай 2, 3, 4000 жумасына бул айына 16000 сомго чейин болот. Бирок бул мындай курс эмес. Бул деген мен айткандай личный ассистент кызматы, сиздин жалгыз эмес, сизде ушундай команда болот. Коворкингде безлимитный 7/24, 7 дней в неделю ошондой полный офис, бүт мындай бир нерселер менен личныйга кошулган консультациялар, гарантированный консалтинговый разборлор, мисалы, 4000ге кирет да. 2-3 миңге ошолор кичинекей пакеттер менен, 1 миңге мисалы ошол коворкингде орун, биздин программага катышуу, ошол разборлорго катышуу, консалтинг разборлорго катышуу, ошондой ар кандай деңгээлдер да, пакеттер. Муктаждыкка жараша. Бул жерде эки нерсени айтып кетиш керек. Биринчиси мындай. Адамдардын жөнүмдөрү ар кандай. Мындай күчтүү жактары ар кандай болот. Бизнесте бир мындай конкреттүү бир жөнүмдөр керек. Эгерде сизде ал жөнүмдөр болбосо дагы, сиз өзүңүз менен ишкер боло албайм деп ойлосоңуз дагы, сиз ошондой адамдар менен бириге аласыз. Туурабы? Бизнес деген бул кесаки айткандай командный игра. Эгерде сиз чыныгы бизнес деп айтсаңызчы, мындай чоң мындай бир эле комок эмес, там народный кылам десеңиз, мисалы, толтура там комоктор ушундай өсөм десеңиз, чыныгы система курайын десеңиз, бир киши буну кыла албайт. Сизге команда керек. Ошондо командада сиз сизге жетпеген жөнүмдүү адамдарды табып, кура аласыз. Ошон үчүн менин оюм боюнча, эгерде сиз чынында бизнести кылам десеңиз, кандай адам болбосоңуз дагы, жаш бала болсоңуз дагы, сиз туура адамдар менен биригип бизнести кура аласыз. Бул биринчи нюанс. Экинчи нюанс болсо, бул сиздин мен айткан ошол ички миссияңыз. Эгерде сизде чынында күчтүү миссия, ошол бир эмнеге ушуну, эмне үчүн деген суроо бар болсо, ошого жооп болсо, менин оюм боюнча, мисалы, аябагандай кыйынчылыкта турган адамдар деле бизге караганда, Кудай шүгүр, бизде баары жакшылык Кыргызстанда. Бизге караганда абдан бир мына кыйын чөйрөдө өскөн адамдар бизнестерди куруп, адамдар деле бою эле жашап го мындай көпчө. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде сизде чыныгы бир миссия болсо, акча үчүн деле эмес, акчадан тышкары адамдык жеке миссия болсо, анда сиз ошол миссиянын тегерегинде сизге окшош адамдарды табып баштап кете аласыз.